спорттун каталуу түрүн тандаган себеби мектепте окуп жүргөн кезимде кыздардан кичине жаман жакшы сөздөрдү угуп калгам. Анан кой өзүмө как самозащита катары тандап алгам. Анан ден соолук үчүн эле баягы кызык болгон, кичинекей болчумун. Кызык болуп, кызыкканыман эле ойлойм ошого барып жүрүп, анан баягы байке эжелерди көрүп, турнирлерге чыгып атканын көрүп, мага кызык болгон. Медаль, диплом алган мен үчүн сыйынып болчу. Ыңгайсыз учурлар болгон, көп эле болот, азыр деле болот. Биринчи ойлошчу, үйүндөгүлөр сабап койду деп кичинекей чак кезимде. Бирок кийинки уже чоңойгон сайын, возраст чоң кыз болгон сайын уже баары ойлойт, жигитинен же күйөөсүнөн таяк жеп калыптыр деп. Дүйнө чемпионугунан алган таасирлерим эң биринчи бул опыт алгам. Күндөн күнгө барган сайын, турнирлерге барган сайын, же кандайдыр бир эмелер бойлорго чыккан сайын мен үчүн ал өтө чоң мотивация болгон. Биринчиден, экинчиден бул сабак алгам өзүмө. Кандай эң чоң сабактар бул партерде, стойкада, бойдо кандай алып жүрүштү өзүңдү, кандай малдарда урушту, кандай малдарда сен ошого татыктуу болоруңду эң биринчи ошондой болгон. Спорт үчүн көп эле кумандыктарга баргам, үйдөн качып кеткен учурлар болгон. Жумушка барбай, окууга барбай койгон учурлар болгон. Жаман жакшы айтышып, төгүлөр баягы ата-эне кыз болгондон кийин ата-эне түшүнбөйт экен. Бул кыздыкы, сен бул эркектики деп айтканына байланыштуу үйдөн да качып кеткен учурлар болгон. Жигиттердин баалаган сапатын өтө жөнөкөйлүк, ыймандуулук, сыйлаандуу. Бош убактында көбүнчөсү тренировкада, анан үйдө ата-энеме жардам берип, бүт туугандарыма. Кызыкы үйдө ишкен да, үйдө жумуш кылыш керек. Андан тышкары жумуштан тышкары көбүнчө убактым тренировкада. Спорт менен алектенем деген кыздарга тренировка кылууга калтырбастан кылыш керек. Эч качан өкүнбөгүлө, кылбай калдым деп барбай койбогула. Ойлойм, силер өзүңөрдүн бул как хобби катары калат экен. Анан бул сиздердин кыздардын мисалы хоббиси болсо, жактырса, ошол спортту жактырса, кайсы гана вид спорта болбосун, кайсынысын жактырса, ошого барыш керек деп ойлойм. Кыргыз спортун өнүгүшү үчүн биринчи очередь финансы жагынан жетишпейт. Анан айтат элем, ушу акча жок же бул жакка бара албай калдым, тиги жакка бара албай калдым дегенге байланыштуу. Мисалы көп эле бизде болот, биздин мамлекетте көбүнчө эле спорт жакта акчага байланыштуу болот. Акчаң болсоң барасың, акчаң болбой калса барбай каласың. Ага карабастан барбай калат экенмин, акчам жок, кылбай калат экенмин дегенге байланыштуу болсо деле, ага карабастан кылыш керек тренировка. Ошого үмүттөнүш керек, барам деп цель коюш керек. Кайсы жагынан жок болсо да, ошол жагынан бар болуп, барып калат. Мен өзүм деп айта албайм, бирок мен айтмакмын Самара деп. Потому что аябай менечил кыз, өзүн мындай алып жүрүштү да билет, өтө жүзүнкөй дагы. Стойка. Жайыл жакшылык байкени аябай сыйлайм. Ага катары, спортсмен катары сыйлайм, уважать этем, бирок болбой эле агайыбыма тартам, Болбек Тотошев. Карьера деп айтмакмын, бирок карьера это временно эле, кыздар үчүн
бүгүнкү күндө бар, эртеңки күндө жок дегендей үй бүлө. Сонун шаар жайы. Шаар, конечно, жакшы. Шаар ичи, шаарда жүрөм, шаарлыкмын деген жакшы, бирок мен айыл тандайм. Күч-кубат. Шоу-бизнес жасайсың? Шоу-бизнес. Боевик. Валентина Шевченконы сыйлайм. Как стойкада жакшы мушташкан айымдар деп бирин эсептейм. Бирок Айсулуу Тыныбекова. Эң сонун акыркысы уйку же тамак. Уйкуну жакшы көрөм.